Эшендердин кылыгы. Айдарбектин жана айылдагы Айдарбекти кадырлагандардын жардамы менен соода иштерин бүтүрүп алып, самсахундардын кеткенине бүгүн 3 күн. Каныбек болсо Айдарбек татканын колуна келгенден тартып, кой кайтарат. Кой артынан түшкөнүнө бүгүн туура 1 ай болот. Айылдагы койчулардын кемиси кандай экендигин көп биле элек. Мурунку убакта Бек Шаңя, Доотай, Амбал, Шеетай, Дууду, Акалакчы, Черик деген сыяктуу сөздөрдү угуп жүргөн болсо, эми старшы, би, болуш, казы, полиция, солдат, айос, төрө, ак падыша деген сөздөрдү уга баштады. Бирок бул сөздөрдүн кандай мааниси бардыгын Каныбек али ажырата албады. Күн сайын айтылган сөздөр, болуп жаткан окуялар жаңы сыяктанды. Күндөрдүн бир күнүндө Букарадан эшендер келип тирдешип, айылдагы катын калач, кыз кыркындардын баардыгы дүрбөп, эшендер келип түшкөн Албай старшынын айылына жөнөштү. Эркайым, жүрчү. Тиги келген эшендерге кол берип, береги Айымбача менен Аселге тумар жаздырып берели. Ыгы келсе өзүң дагы дем салдырып ал, деп Салтанат Эркайымды баш кылып, кыз келинин ээрчитип алып жөнөп калды. Албай старшынын айылы Айдарбек татканыкынан 1 чакырымдай алыс. Айыл үстү күндөгүдөн миң кубулган. Кызыл тазыл кийинген кыз келиндер, элечегин шалпайткан кемпирлер Албайдын үйүнүн ичи тышын бербейт. Баардыгы тең тумар, ичиртки дуба жаздырып алууга, төрөбөйбү же төрөйбү, бактылуубу же бактысызбы, ээрчиген бирдемеси барбы же жокпу, ошолорду сурап, ыгы келсе дем салдырып алууга келгендер. Төрдөгү жайылган чоң жайнамаздын үстүндө 7 эшен олтурат. Эң ылдый жакта олтурганынан башкасы жашап калган эмелер. Баштарында селде, тышында көгүлтүр боз чапандар, ичинде актан бешман, буттарында нааркен масы, иреке жакка кырка тизилген нар мекен кепич. Бардыгы тең окшош кийинген. Оң жаккы колтуктарында бирден ырсаалы китеби бар. Эшендердин бири бой тумар, бири ичиртки жазып, үчүнчүсү аялдарга дем салып, төртүнчүсү аялдардын бактылуу же бактысыздыгы жөнүндө хикая айтып, бешинчиси аялдардын дааратынын бары жоктугун тескеп, алтынчысы жалпы оолуя, шайых, пайгамбарлардын арбагына атап Куран окуп, жетинчиси аялдардын берген кайыр садакасын алып, жана үйүнөн берүүгө атаган малдарын жазып олтурат. Эшендердин бул көрүнүштөрү аялдар үчүн, айрыкча мурун мындай эшендерди көрбөгөндөр үчүн Кудайдын берген бактысы сыяктанды. Тиги аялдардын бактылуу же бактысыздыгы жөнүндө хикая айтып отурган Сабыржан эшен мындан 2 жылы мурун келип, ушул айылдын чоңунан кичинесине чейин аты жөнүн жазып кеткен. Жана баардыгын тааныйт. Анда анын сакалы кыркылган, муруту чала серпилген, кашы талпайган эшен эле. Эми болсо муруту татынакай болуп, серпилгени менен сакалы алынбаган. Узунча келген сыйда кара сакалы, тердирип жасаткан иймейки кашы бетин түркүн бүтүндөй өзгөрткөн жана кийими такыр башка болуп калган. Ошондуктан аны анда-санда көргөн аялдар эмес, 3 айлап үйүнө багып жүргөндөр дагы тааныбай калган. Сабырчан чоң китепти колуна кармап туруп, бул китеп касиеттүү китеп. Бул китепти Кудайдын сүйгөн пендеси бетине кармаса, жанында олтурган же сырттан келаткан адамдын ким экендигин Алланын амири айтып берет, деди. Бул сөздү үйдө жана сыртта туугандардын баардыгы угуп, жакыларын кармашты. Узун бойлуу, кара тору сулууча зайып, кичи пейилдик менен сыңар тизелеп Сабыржандын мет маңдайына олтурду. Бирок бул аял Сабыржанды тааныбады. Сабыржан болсо ал аялдын аты Санамбүбү, күйөөсү эсен экендигин баятан эле билип олтурган. Сабыржан мурун келгенде сен эриңден чык, мен алайын, деп Санамбүбүнү бузган. Санамбүбү Сабыржандын бул кылыгын күйөөсү эсенге айтып, Сабыржандын абийирин ачып коет. Ошондуктан Сабыржандын кеги ичинде калат. Сабыржан китебин бетине кармап туруп, атыңыз Санамбүбү, деди. Санамбүбү жакасын кармап, көзүн алайта, ичинен келме келтирип, ооба, деди.
Дұрыс. Күйөөңүздүн аты Эсен экен. Экөөңүздөр тең бир балага зар экенсиздер. Мындан 2 жыл мурун эркек төрөп, ал балаңыз өлүп калган экен. Бир баланын айынан Сабыржан деген кырсыктуу эшенге жакын болгон экенсиз. Бирок балалуу болбопсуз. Мындан ары дагы балалуу болмок эмессиз. Себеби күйөөңүзгө кара санап коюпсуз, деди. Турган аялдардын бардыгы жакаларын кармап, Кудайга 1000 мертебеден тобо кылышты. Бул Олуя эшендин айткандарынын бардыгы чын болду. Жалгыз гана мында турган аял, эркектер Санан бүбүнүн Сабыржан деген кырсыктуу эшенге жакын болгонун же болбогонун билишпейт. Бирок башка айткандарынын бардыгы чын болгондуктан аялдар муну дагы чындыкка чыгарышты. Санан бүбүнүн заманы акыр болуп, жер астын үстүн болгон сыяктанды. Көзү эч нерсени көрбөдү да, денеси сезбеди. Өзүнүн ким экендигин эшендин эмне деп айтканын дагы билбей калды. Тек көзүн сүзө жерди карап, эрдин бекем тиштенип үйүнө жөнөдү. Бул окуяны угуп олтурган аялдар, айрыкча шеги бар аягы суюк аялдар, болор болбос ишти шылтоо кылып, эшендерге көрүнбөстөн үйлөрүнө жөнөштү. Санан бүбүнүн окуясы ооздон оозго, айылдан айылга тарады. Садагасы кетейиндер. Чын Олуялар экен. 7 кишинин бири Кызыр деген эмеспи? Эгер Кызыр даарып, Кудай сүйгөн адамдардан болбосо, ушундай болобу? Деп суроолор күчала баштады. Биз кирсек болор бекен? Садагасы кетейин эшендерим. Сурагылачы, деди Салтанат тыштан туруп. Аялдар уруксат сурагыча Сабыржан оозунуп, азыраак сабыр кылыңыздар. Ал адамдын ким экендигин өзүм билейин, деп китебинин барактарын ача баштады. Сабыржан мурунку келгенде Айдарбек татканын үйүндө 3 айдап жүрүп, Салтанат байбиченин колунан эчен ирет тамак ичип жүргөндүктөн Салтанат байбиченин кирилдек коңур үнү Сабыржанга белгилүү эле. Бечара, Кудай берген адамдын үн экен, деп Сабыржан айтканда эшендердин бардыгы тегеректеп Сабыржандын колундагы китепти карашты. Айдарбек татканын зайыбы Салтанат байбиче деген адам экен. Кирсин, деп Сабыржан эшик жакты карады. Саламатсыздарбы, садагасы кетейин эшендерим, деп Салтанат эшиктен кирип, эшендердин этегин кыркасы менен өөп чыкты. Салтанаттын артынан Эркайым, Айымбатча, Асел дагы эшендердин этектерин өөп чыгышты. Мурунку окуяга бул окуя кошулду. Датканын үй бүлөсү эшендердин этектерин өпкөндө башкаларга эмне? Келген аялдардын кары жашы дебей, бардыгы тең эшендердин этегин өөп, кай бири бата тилеп, мал тилеп, кээ бири ору сыркоодон сак болууну жана дагы ушул сыяктуу тилектерин айтышып, ыйламсырашты. Таксырларым, зайыбы муунуп өлүп калыптыр. Бириңиздер ыйман угузууга болор бекен, деп ыйламсырап, тыштан Санан бүбүнүн күйөөсү Эсен кирип келди. Аялдар угуп турган кулактарына ишенишпей, таң калышты. Эшендер бирин-бири карашты. Сабыржан менен болгон сыры ачылгандан кийин маскараланып, тирүү жүрүүнү каалабаган экен го, деген ой ар кимдин башына чагылгандай тийип өттү. Бул сыяктуу эшендердин айланса болот. Мындай адамдардын айтканын жалган деген адамдын өзү күнөөкөр жана никеси талак болот. Албай старшы, бул эшендерди биздикине алып баргын, деген Салтанаттын сөзү менен Албай старшы эшендердин бардыгын Айдарбек татканыкына алып келген. Эшендер эчен түркүм хикаяларды айтып, кечки чайды ичип, шам намазына турушту. Daaratым бар дегендиктен эч кимиси daarat алууга камынышпады. 4 эшен алдыга, 3-өө алдыңкы 4-өөнүн артына турду. 4-үнчү болуп арткы 3 эшендин катарына Албай старшы турду. Булардын артына Салтанат турду. Күндө намаз окубаган Эркайым бүгүн daarat алып, Салтанаттын катарына тура калды. Салтанат окубаган наама, намаз окууну бакал түндүкчүнүн кемпири бүбүдөн 2 тери, 1 көрпө берип, жыл маалында араң үйрөнгөн. Бүбү болсо бакалга 1 түндүк жасатып берип жүрүп, Учукенин зайыбынан келин кезинде үйрөнгөн экен. Ошентип ооздон оозго көчүп келген намаздын сүрөөсүн Эркайым Салтанаттан үйрөнгөн.
Салтанат намазын дайыма үзбей окуйт жана эч сөзүн угузбай купуя окуйт. Эркайым болсо эл барда гана купуя окубаса, эл жокто шыбыратып, ачык окуй берип, салтанатты эченирет жаңылыштыра турган. Бирок Эркайым намазды такыбалап окубайт. Үйгө молдолор, кожо эшендер келгенде, же көңүлүнө түшө калганда гана эринбесе окуйт. Капыра эже, намаздын сүрөлөрү дагы ушундай болобу? Молдолор башкача окуйт экен го, деп Эркайым сураганда, биз наама адамбыз. Иши кылып ыклас кылсак болду, деп Салтанат жооп бере турган. Кеп намаздын сүрөлөрүн тактап окууда эмес, чын көңүлү менен ыклас кылууда, деп молдолор дагы Салтанаттын сөзүн жактай турган. Ошондуктан үйлөрүнө молдо, эшен, кожолор көп келсе да, намаз окуунун тартибин сурашпай турган. Намазга тургандардын баардыгы тымтырс болуп окуй башташты. Салтанат менен Эркайым Еткерден бугзарам, зүүрекет 3 рекет парз намаз шам бактеке бак кыбылайман. Байжат кебе жүзүм кыбыла, кыбылам жеткейби ибадат, кан селдей талаа кылас кылдык Кудайга. Интызар кылдым ыймамга, Аллаху акбар, деп кулак кагышты. Суканаке обьямдике, ото бала жатмике, ото бала касмике, лохиллаха кайрик дешип кол байлашты. Аллохуме машире, алейкиме сыдыра, лөкү би намаз, сүрө кый намаз, мен биястан биракап, сабайлар бекен бурактап, деп Эркайым жыгылууга камыр деле Салтанат ийинден алып токтотуп койду. Анткени эшендер сүрөлөрүн окуп бүтө элегиле. Көптөн кийин эшендер окуп болгондо баардыгы чогуу жыгылып кыямга олтурушту. Кыямга олтурганда Салтанат менен Эркайым арыдан бери алкамдыны окуп чыгышты. Салтанат дагы 2-3 сүрөсүн кошуп окуп чыкты. Бирок Эркайым кошуп окуй турган сүрөсүн унутуп таппай калды. Канчалык ойлонсо дагы таппады. Салтанаттан сурайын деди эле, Салтанат түртүп койду. Ай, эми окуй эле турайын дегенде кылт этип сүрөсү эсине түшө калды. Алдохума Мамбек, ал Мамет кеме селдейта, кеме барикта, Аллалу Ибраим, балалу Ибраим, Мектабанын мечти, деп бир сүрөсүн гана окуганда эшендер дүретип кыямдан туруп калышты. Эркайым менен Салтанаттын сүрөлөрү жалаң намаздагы эмес, кээси дарымчылардыкы, кээси шылдыңдап үйрөткөн куудулдардыкы эле. Ошондуктан намазды эшендерге карап турушуп, эптеп жыгылышып турганын тууралашты. Эшендер намазды окуп болуп дагы хикая айтууга киришти. Сабыржан болсо акырын эшикке чыгып кетти. Жылдыз толгон. Каныбек койду айдап келип короосуна салган. Эшендер келди деген сөздү угуп, көрүүгө эшик алдына келди. Эшендердин үстүнө кирүүдөн боло албай, обочо жаткан ээрге барып олтуруп, эшендердин сөзүн укмак болду. Бирок койдун ыңгыраганы, уйлардын бышылдаганы, төөлөрдүн быртылдатып кепшегени сөз угузбады. Үй артына барып олтуруп, сөз уккусу келди. Каныбек үйдүн артында турган Эркайымды көрүп, басып барды эле. Эркайым бир ак жоолукчан менен өбүшкөндөй болду, бирок ал экөө Каныбекти көрүшпөдү. Жеңе, деди Каныбек. Эркайым жана анын жанындагы экөө тең чочуп кетишти. Эркайымдын жанындагы Сабыржан эле. Мурун Айдарбек татканыкында көп жүргөндүктөн Эркайымдын кандай адам экендигин Сабыржан жакшы эле биле турган. Бас, кет, ой уятсыз, деп шыбырап Сабыржан Каныбекке акырайды. Каныбек анын эшен экенин билбей, уятсыз, сен эмессиңби, дегенде Эркайым Каныбектин оозун баса калды. Сабыржан акырын үйдү айлана басып кирип кетти. Андай дебе, уят эмеспи? Ал чоң касиеттүү эшендер. Коку сөзүңдү майып кылып койбойбу? Мен жөн эле оорума дем салып берер бекенсиз деп сүйлөшүп жаттым эле, деди Эркайым карбаластап, шаша шыбырап. Жаман ой менен келгеним жок, жеңеке. Үйдүн артынан эшендердин сөзүн угайын дедим эле. Анын эшен экенин, аялдардын оорусуна эшендер өөп дем саларын билгеним жок, деди Каныбек. Каныбектин бул сөзүнө Эркайым жооп таба албай, эркелетип, кайпалактап, андай эмес, кагылайын. Курсаң ачкандыр. Жүр үйгө кирип нан жеп, чай ичип, эшендердин сөзүн ук, деп Каныбекти үйгө ээрчитип кирди. Каныбек Эркайымдын артынан кирип салам айтты. Эшендер алигала Каныбекти карап калышты.
Эркайым менен өшкөн эшен кайсы экенин Каныбек ажырата албай калды. Кийими боз, башында селдедеп тыштан белгилеп келсе да, үйгө киргенде жети эшендин кийими окшош болуп чыкты. Бирок Каныбектин ойноктогон оттуу көзүн көрүп, Сабыржандын жүрөгү оозуна тыгылды. Каныбектин көз карашы Сабыржандын айыбын ачып, эл алдында шерменде кылчудай сезилди. Ошондуктан Сабыржан оозунуп, Каныбекти көпчүлүктүн алдында шерменде кылуунун амалын издеди. «Ме, олтуруп же», деп Эркайым азыраак нан менен чай берейин деди эле. «Ой, ага тамак бербеңиз. Мунун артынан ээрчип жүргөн котур кара мышыгы бар экен. Мындай адамга тамак бермек турсун, куттуу үйгө киргизүүгө болбойт», деп Сабыржан ордунан тура калды. Эшени туура айтат дешип, эшендердин баардыгы жабуусунан үрккөн төөдөй тура калышып, бири-бирин карап элеңдешти. Самтыраган ит. Бул үйдө эмнең бар эле?» деп кызмат кылып жүргөн эки жигиттин бири керегенин башындагы камчыны алып, Каныбекти бир чаап, көчүккө тээп кууп чыкты. «Мындай немелердин сөзүнө дагы ишенүүгө болбойт», деп Сабыржан кайра олтурду. «Ал какмарды эмне ээрситип келдиң эле?» деп Салтанат алая Эркайымга карады. Эркайым уурулугу чыккан адамдай шылкыя жерди тиктеп кызарып кетти. Каныбек абдан ыза болду. Эшен өз жанынан коркуп, каралаганын сезди. Бирок бул кылмыш эшендеби же тамак ичтеп ээрситип кирген тилденип, уурдугуп, маскара кылган Эркайымдабы? Көпкө чейин бул суроо менен башын катырып турду да, короонун четин имерип турган чоң койчуга барып басты. Береги тутууларын жылдыздатып, жакын отун сан жеринен көрсөтүп турган кичинекей кара алачык чоң койчунуку. Бегайымдын кызыл чыт көйнөгү менен эскилөө сары ала шай чапанынан башка үй ичинде эч жаңы нерсе жок. Бардыгы эски уску. Алары да жыртык. Бегайым чуңкур кара табакка азыраак камыр жууруп жатат. Сурмаш болсо эшендерге союлган койдон эптеп алган майын кичинекей казанга сызгырып олтурат. Сурмаш 30дан не багашкан, чарчы бойлуу, бети толук кызылдуу, кара көз кең маңдай киши. Өмүрүндө адамга ачууланбаган, көп сүйлөгөндү жактырбаган момун адам. Бегайым болсо жазгы гүлдөй жаңы бой тартып, бадал арасындагы балтыргандай солкулдап, кара суунун жекениндей суйсалып, бозум түлөк, туйгундай жаңы өсүп келе жаткан ичке бойлуу, оозу оймоктой ботокөз, кара торунун сулуусу. Жалгыз айбы кийими жупуну. Эгер байдын кызыныкындай кийим болсо, бул элдеги кыздардын биринчи сулуусу деп айтарлык, ачык айрым, эстүү, жашы 14-төгү кыз. Айланайын Каныбегим. Каныбегиме ыраазымын. Каныбегимдин жүрөгүндө жал бар. Баардан дагы таап айткан сөздөрүңө рахмат, деп чоң койчу каткыра кирип барып төргө олтурду. Сурмаш таңдангандай чоң койчу менен Каныбекке алмак-салмак карап калды да: «Эмне болду?» «Нанды бышыра бер, өзүңө гана айта турган кеп», деп чоң койчу дагы каткырды. Бул көрүнүш Бегайымга дагы туюк болду. Жылмая астыртан Каныбекке карап, эмне болду дегенсип, ээгин көтөрүп, кашын жогору кагып койду. «Шашпа, айтып берем», дегенсип, Каныбек дагы алдыртан ээгин тиштеп, көзүн кысып койду. «Эми котур кара мышыкты жоготпосоң болбойт. Колуңан келсе жанагы мен айткандай кыл», деп чоң койчу каткырганда, макул дегендей башын ийкеп, Каныбек дагы каткырды. Эл бир уктап калган кез. Асман ачык, ай тиелек. Желбиреген жумшак жел тоо башынан жүрүп турат. Ар кайсы айылдан арсылдап үргөн иттин үнү болбосо, баардык нерсе табияттын тынч кучагында. Каныбек короонун четинде төөнүн жабуусун салынып жатат, бирок уктабайт. Алдыдан күткөнү бир эсе оңунан чыккандай болсо, бирде тескерисинен чыккандай болот. Эшендердин баардыгы Салтанаттын үйүндө жаткан. Уулуу Карабекти ээрчитип, Айдарбек татка көк суу тарапка кеткендиктен Айымбатча Аселдин койнунда жаткан. Эркайым болсо өз үйүнө жалгыз жаткан. Эмне үчүндүр күндөгү бекитип жатчу каалгасы бүгүн ачык. Түн ортосу болуп калган кезде чоң үйдөн желбеги жамынган бир эшен чыкты.
Эки жакты акырын байкап туруп, Эркайымдын үйүн көздөй басты. Акырын Эркайымдын эшигин ачып көрдү да, үйдөн ары басты. Мен күткөн эшен ушул экен деп ойлоду да, Каныбек эшенге көрүнбөй, акырын жүгүрүп барып, Эркайымдын үйүнүн далдаасынан эшенди карап туруп, эшен кайра үйгө карап басканда, Каныбек дагы эшендин артынан жакындап келип калды. Бирок Каныбектин жүрөгү алып учуп, окуянын акыры эмне менен бүтөөрүн ойлоду. Кудайга шүгүр, эч адам көрүнбөйт деп эшен кубана ойлоду да, үйгө кирүүгө камынды. Бирок ал дароо кире албады. Жүрөгү алып учуп, шилекейи кургап, тили оозуна батпай акылдады. Акыры кайрат кылып, мурунку убактагы болгон ишин эсине салып, жүрөгүн бир аз басып, босогону аттап кирип бара жатканда, Каныбек артынан келип, ит сыяктанып, ар деп эшендин чапанын жулуп калды. Ар эткен үн чыкканда, я парвардигар, ла илаха иллалла деп эшен секирген бойдон үйгө кире качып барып, коломтонун боюна тура калды. Көпкө чейин күтүп жатып уктап калган Эркайым эч нерсени туйбады. Каныбек эшендин чапанын алып барып, төөнүн жабуусунун арасына катып койду да, акырын барып ордуна жатып калды. Эшендин келип дикилдеп турганын Эркайым али сезбеди. А эшен же Эркайымды ойгото албай, же кайра чыга албай көпкө чейин турду. Жүрөгүнүн дикилдегени тыштан аттуу адам келе жаткандай сезилди. Эркайымдан кечип, эчейин ирет кеткиси да келди, бирок тышта турган иттен коркту. Кудай ай, шерменде кыла көрбө деп, акырын эшикти көздөй басып, эңкейип чапанын сыйпалады эле, колуна эч нерсе урунбады. Эшикти ачып короого жүрөгү даабады. Айылдын жогору жагынан бир жылкычы эки жылкыны айдап бара жатты эле, иттердин баардыгы ошого карата арсылдап өрүп жөнөгөндө, Каныбек тура калып 2-3 кыйкырды. Жылкы айдагандын дабышы, иттердин үргөнүн, Каныбектин кыйкырганын укканда, эшендин жүрөгү жарылып кетүүгө да аз калды. Чыга качууга камынганда, сары дөбөт кайра эшик алдынан өрүп келди. Экинчиден Каныбектен жазганды. Акыры Эркайымды ойготууга туура келди, бирок Эркайымды дароо ойгото албады. Көпкө чейин Эркайымдын чыгарган демин тыңшап, дикилдеп туруп, анан аягыраак жагына барып олтурду. Жуурканды акырын тартайын деди эле, тек жибек жууркандын шуудураганы эшен үчүн камыш аралагандай боло түшкөндүктөн, жүрөгү болк эте түшүп токтоду. Эркайым Сабыржандын келгенин эми сезди, бирок анын кандай абалда олтурганын билбей, кылык көрсөтүп, сынамакчы болду. Уктап жаткан киши сыяктанып, уйку сурап, чукурануу менен кереге тарапка толгонуп кетти. Айым, Эркайым деп Сабыржан акырын колдон тартты. Сиз кимсиз деп билсе да билмексен киши болуп, Эркайым акырын башын көтөрдү. Мен Сабыржан, деди калтырап корккон дабышы менен. Апи каран түн. Эми эмне кылайын? Бекер убара болгон турбайсызбы? Үшүп дагы кетипсиз деп Эркайым Сабыржандын колун кармап көрүп, жата коюңуз деген белги сыяктантып, төшөгүнүн берки четин бошотуп ары жылды. Убарачылыгы да, үшүгөнү да курусун деп Сабыржан үнүн өтө муңайыңкы чыгарды. Эмне болду жарыктык деп Эркайым башын көтөрө салды. Чапанымды итиңиз тиштеп алып калды. Аттуу киши келди көрүнөт. Тыштан дүбүрт чыгып иттер үрүп, койчуңуз тамагы айрылганча кыйкырды деп Сабыржан калтыраган үнү менен аптыга шашып шыбырады. Ким келгенин билдиңизби деп Эркайым ордунан ыргып тура калганда, көзүнө көк суудан келип калган Айдарбек татка элестеди. Чапанын желбегей жамынып акырын тышка чыкты. Эч адам көрүнбөйт. Мамыга байланган аты дагы жок. Үйдүн алдында сары дөбөт жатат, бирок эшендин чапаны сары дөбөттүн айланасында көрүнбөйт. Акырын Каныбектин жанына барып турду да: Ой Каныбек, киши келдиби? Сиздикине кирип кеткен кишиден башка киши келген жок, деди Каныбек. Эшендин чапанын кандай ит жулуп калгандыгын Эркайым сезди, ошондуктан сырды жашыруунун кереги жоктугун эсине алып: Садаган Каныбек, жалгыз эшендин абийирин ачсаң, мен эч нерсе дебес элем, бирок эшенге кошулуп мен дагы эл алдында шерменде болом. Балакет, мээнетиңди алайын. Мындан ары сени курсунтуп, кулсунтуп, бирдемедей турган болсом, кулай уруп кетсин деп Каныбектин бетинен өөп жалына баштады. Рас, эшендин чапанын мен алдым, бирок
Менин аркамда ээрчип жүргөн Котур Карамышыкты кармап бермейинче Эшендин чапанын колуна тийбейт, деди Каныбек. Жалынып жалбарып канчалык асылса да, Эркайым Эшендин чапанын Каныбектен ала албады. Аркы берки айткан сөзүн Каныбек укпады. Акыры ачуусу келди, бирок ачуусу келгенде Эркайым Каныбекти эмне кылмак? Урса бакырып ыйласа, уктап жаткан элдин баардыгы ойгонмок. Анын үстүнө жуулган тартардай болуп Сабыржандын үйүндө олтурат. Анын Сабыржан экендигин эл билсе, экөөнүн тең аягы чыгып, талпактары ташка жайылат. 2 саатча жалынып олтуруп Эркайымдын эси кетти. Каныбек эмне десе Эркайым ошону орундатууга дагы даяр эле. Бирок Каныбек Котур Карамышыкты башканы оозанбады. Эркайымдын 2 саатча жок болушу Сабыржан үчүн 2 жылга татыды. 2 жолу тышка чыгып кетүүгө ойлонсо да чыга албады. Биринчиден иттен корксо, экинчиден жылаңачтыгымды бирөө көрөбү деп чочулады. Эркайым тыштан кирип келгенде, жаным, чапанымды алып келдиңизби, деди Сабыржан. Жогуңуз. Молдонун селдесине чок түшсө, Эшендин этегине от кетиптир. Кандайча? Чапаныңызды ит албай киши алыптыр. Кудай парвардигар, эч адам жок эле го, деп Сабыржан чыйрыккандан улам тишин шак-шак эттирип койду. Өзүңүз көргөн Котур Карамышыкты кармап бербесеңиз, чапаныңыз колуңузга тийип, эч тим-тим болот. Болбосо төөнү сел алса, эчкини асмандан көрө бересиз. Кудайа парвардигар, ал Кызыталак баягы үй артында турганыбызды айтып жибереби деп, көз карашынан чочулап, артыңда Котур Карамышыгың бар экен деп кылган амалым эле. Албатчыгар ошону көңүлүнө түйгөн экен да. Дагы бир амал таппайсызбы? Кандай амал табам? Китебиңизди ачпайсызбы? Жок жаным, ал китептен буга айла жок. Эмесе жүрүңүз. Ошол баланын өзүнө барып сүйлөшөлү, деди Эркайым. Сабыржанга өз чапанын жаап, Каныбектин жанына ээрчип келди да, силер сүйлөшө тургула, деп Эркайым кайра үйүнө кирип кетти. Ал тиги экөөнү ээн сүйлөштүрүү үчүн үйгө кирип кеткен жок. Сабыржанды үйүнөн чыгарганына сүйүнүп, мындан ары эмне болсо ошол болсун деп кирип кетти. Эркайым үйгө киргени менен төшөгүнө барып жата албады. Босогонун ачыгынан Каныбек тарапты карайт. Алардын эмне деп сүйлөшүп жатканын укпаса да, анда-санда каттуураак чыккан Каныбектин үнүн угуп, Эркайымдын жүрөгү оозуна тыгылат. Бүткөн бою дүрүлдөп, капкайдагы коркунучтар көзүнө элестейт. Эмне? Айдарбек кимден коркот? Анын ачуусу келип, каар мүртөздөгү кармаса, эч кимди аябайт. Каныбек бул сырды бирөөгө айтса айтып коет. Анын эмнесин коройт? Бул сырды бир эле киши укса болгону. Анда өлдүм деп ойлонгондо Эркайымдын көзүнөн от чагылышып, ырайымсыз муздак нерсе бүт денесин мыкчый калгандай болду. Бул иштин акырын Сурмаш менен чоң койчуга айтып, Каныбектин оозун басууну ойлоду да, Эркайым ууру мышыкча үйүнөн чыгып, чоң койчунун үйүнө кирди. Сабыржан ичен ирет дем салып, Котур Карамышыкты куудум десе да Каныбек ишенбеди. Акыры Сабыржан чынын айтты. Улуу чаттагы Бөрүбай молдону, Кашкардагы Мамыт Акун молдону көзүнө элестетип, тишин кычыратып туруп, Каныбек терең ойго кетти. Сабыржан Каныбектин көрүнүшүн карап туруп, эчейин ирет көңүлү бузулду. Эчейин ирет Каныбекти баса калып, муундуруп өлтүргүсү дагы келди. Бирок бакырып жиберсе, уктап жаткан эл ойгонуп туюп калар. Балким бул жалгыз эмес, жолдоштору бар чыгар. Эгер өзү болсо, бул бала мынчалык баатырлык кылбас эле. Эгер өлтүрүп койсом, чапан табылбай калып, эртең элдин алдында шермендем чыгар деген ойлору коркунуч тугузгандыктан тие албады. Садаган кетейин, балам. Чапанымды бергин. Мындан ары Эркайымдын үйүн көздөй бассам, бутум сынсын, деп жалына баштады. Эми чын сырыңызды айтыңыз. Бүгүнкү мууну бөлгөн Санамбөбү деген аялдын сырын кантип билдиңиз, деп Каныбек кыстай баштады. Бул суроону Каныбек сөз таппаганынан сураган жок. Жанагы көзү чүңк-чүңүрөөк, сакалы сыйда Эшен баягы Сабыржан Эшен окшоп көрүнөт деген чоң койчу менен Сурмаштын сөзүнөн улам сурады. Каныбектин максаты ошол бүшүркөгөндүктүн чын төгүнүн билүү эле. Сабыржандын жүрөгү оозуна эми тыгылды. Санамбөбүнүн сырын билгендиги жөнүндө эч сөз айтууга мүмкүн эмес. Эгер айта турган болсо, жалгыз өзү гана эмес, жетөө тең өлмөк. Аны сураба, балам.
Anın жолу ең ичке. Башка адамга айтууга Алла тагыла буйрган эмес, деп Сабыржан турууга камынды. Токто, чын сырыңды айт. Өзүң жылаңач, жамынганың Эркайымдын чапаны. Эгер мен кыйкырсам эмне окуя болорун билесиңби? Деп чын эле кайраттана баштады. Кое бер, деп Сабыржан дагы чыйралып, Каныбекти түртүп жиберди. Түртпө, Сабыржан аке. Тетиги төөнүн арасындагы карап тургандарды көрдүңүзбү? Деп Каныбек матоодо жаткан төөлөрдүн арасын көрсөттү да, Сабыржан деп аттарын атап коюп, кокус аты Сабыржан болбой калса эмне болду деген ой менен Каныбек ыңгайсыздана түштү. Бирок төөнүн арасында эч ким жок болсо да, Сабыржандын көзүнө төөнүн өркөчтөрү башын чыгарып карап турган бир нече киши сыяктанды. Анын үстүнө өмүрүндө тааныбаган кол Сабыржан аке деп атын атап, тааныбаса да таанып олтургандыктан тили күрмөөгө келбей, көзүнө эч нерсе көрүнбөй, беттери ысып, кулактары дүңгүрөй баштады. Садаган кетейин укам, деп Сабыржан ыйламсырап туруп, бардык болгон чындыкты айтып, эч адамга оозуңдан чыгарба. Тиги жолдошторуңа 100 сом пул берейин деп Каныбектин колунан өптү. Каныбек ойлонуп туруп, молдолорго топурак салып, эшендерден эми түңүлдү. Ушундай олтура туруңуз. Чапаныңызды тетиги үйгө койдум эле, алып келейин деп Каныбек чоң койчунукуна кирип кетти. Чоң койчуга бардык болгон окуяны кыскача айтты. Чоң койчу болсо, Эркайым жөнүндө эч кимге ооз ачпа деди да, кийинип алып, эсендикине кетти. Каныбек үйдөн чыгып төөлөрдүн арасына барып келди да, жанагы 100 сом акчаны алып бербесеңиз, тиги жолдошторум чатак чыгарып жатат деди. Сабыржан үйгө кирип чыкты да, туура 100 сом деп бир топ кагаз акчаны берди. Каныбек барып төөлөрдүн арасынан чапанын алып келип берди. Сабыржан эч кимге билинбей кийинип, кайра чыгып эки жакты карады. Сабыржандын көзүнө төөлөрдүн арасындагы Каныбектин жолдоштору дагы эле карап турган сыяктанды. Ал акырын үйгө сүйөнө жыла басып олтуруп, төөлөр көрүнбөй калган кезде талааны карап басты. Уламдан улам жалтаңдай арка жагын карап, ал басышын тездетти. Эркайым босогодон шкалап баятан берки болгон окуянын бардыгын карап турган. Сабыржандын качып бара жатканын көрүп, Каныбектин жанына келди да, садаган Каныбек, ишенимни деди. Каныбек көпкө чейин жылмайып турду да, эмне десин, атым Сабыржан, сиз менен эски тааныш элем дейт, деп күлдү. Эмне дейт деп чоочуй Эркайымдын көзү алайып, оозу ачыла түштү. Каныбек унчукпай гана жылмайды. Эркайым көпкө чейин эмне кылаарын билбей турду да, бала кетиңди алайын Каныбек, эгер мен өлсүн десең өзүң бил деп Каныбектин колунан өөп ыйлап жиберди. Сабыржан мурун келгенде Айдарбек татканын үйүндө 3 айга жакын жүргөн. Сабыржан менен Эркайымдын жакындыгы жөнүндө шек кылып, Айдарбек татка Эркайымды өлөрчө урган, бирок Сабыржан качып кетип кутулган болчу. Ошондуктан коркуп, дагы ошондой болобу деп Эркайым мурункулардын көзүнө элестетип, бардык амал айласы менен Каныбекке жалынып ыйлады. Макул жеңе, менин кийин башыма, тамак ашыма жакшы карап жүрсөң болду. Эми үйүңө бар. Тетигинде 2 киши келе жатат, деди Каныбек. Эркайым үйүнө кирип кетери менен чоң койчу Эсенди ээрчитип келди. Кагылайын Каныбек, жанагы Эшен кайда жүрөт, деди Эсен. Каныбек Эсенге салам айтып, тетигине качып бара жатат деп бөкчөңдөп качып бара жаткан Сабыржанды көрсөттү. Ой, жүзү кара, токто, деп Эсен Сабыржандын артынан жүгүрдү. Эсендин артынан иттери айдактап чоң койчу да жүгүрдү. 7 кишинин бири кызыр деген ушул, өздөрү дагы жетөө экен, баары жокту билип олтурушат. Аялдардын атын, эринин жана бала чакасынын бардыгын айтып олтурат. Улуя колдоп, кыдыр даарыбаса эмнени билишет эле. Капырай десе, бардан бар санам бүбүнүн сырын билгенин карабайсыңбы? Эшен чын айткандыгынан мууну өлдү да. Эшендин сөзүн бетине тамга кылып жүргөнчө өлүп калганым ырас болду деген сөздөр кечээ кечинде эле элдин арасында толук жайылган болчу. Артыкча эшендердин билгичтиги элдин бардыгын таң калтырды. Садагасы кетейин, мындай эшендерди чакырып келип үйдөн тамак ооз тийгизүүнүн өзү дагы чоң сооп дешип, далай адамдар эшендерди чакырып конок кылууга камынган. Көпчүлүк үчүн Санам бүбүнүн өлүмү аянычтуу болсо да, кайбирлер үчүн таба болду. Санам бүбүнүн өлүмү жөнүндө чабаганчыларда
көп алыска кеткен жоқ. Тек жақын айылдағылар ғана кечке жуық келіп кетіміш болышқан. Зайыбың өлді деп, салт бойынша аға туғандары Есенге жардамын жайын дағы айтышқан емес. Қазысы қарыш бейлерді қонуғашына сойып салу Есеннің қолынан келіп еді. Андан башқасының ебін қиыштыру Есендің ойына дағы келген жоқ. Мұндай өлімді шерменде өлім дейді. Еріне қара санап өлген қатындың өліміне барып дағы керегі жоқ. Жаназасына барып тұру керек бі жоқ бұ, ал жөнінде ертең Ешендерден сұрап келем деп, кече қарымшақ ажы айылындағыларды өлікке жіберген емес. Шашпа, сен ертең Ешендердің алдын алып барып, бардық сырыңды айттырып көрем. Егер анамына деген шек шыға тұрған болса, ошол жерде еле муыздаймын деп, кечінде кебек деген аялын кекеткен. Қандай оқия бұл орына көзі жетпей, ақ жерінен қараланып кетембі деп, кебектің аялы салы тамақ içe албай, таң атқанша сарулап шықты. Шашпа шерменде, ешектерімдің алдында сені да, иірімді да алып барам деп, Чотбайдың аялы, кебектің аялы салыға көйлен жүреді. Қатындардың атасына налады, бардығын айдап барып, санам бүбідай қылуы керек деп, жоро түндікчі бақылдаған. Ешендердің келіші санам бүбінің өліші ел үшін ұқмышты оқия болды. Бирок бұл оқия қандайча болып, аяқталары бардығына тауышмақ болып, ойғынса естеріне түшіп, оқтаса түштеріне таң атқыча кіріп шықты. Қайбір аялдар түшінде Ешендердің жалған жала-жана қордық көріп чоочу ойғынса, қайбірі таң атқыча еліріп оқтай албай шықты. Ушын етіп, бечара аялдардың жүректеріне тікенніктей тиіп, көкөйлерін кескен жеті Ешендің басшысы Сабыржан қара суылық қырғыз Ергешбайдың уылы еле. Ергешбайдың байлығы менен Анжиян, Қоқон, Уфа жана башқа жерлерден көп оқыған. Бұл жеті Ешендің мақсаты қандайда болса, мал табу. Ошондуктан мындан 2 жыл мурун Сабыржан алайдағы қырғыздарға келіп, ар кайсы айылда жүріп, еркек ургаачы дебей бардығын каттап кеткен. Кейін олыялардың бардығы ақылдашып отырып, Сабыржандың жазып барғанын қара сия менен камыш калем аркылуу китеп сыяктантып жазып алышкан. Кечеги бұл китеп чоң касиеттүү китеп. Бұл китепти Кудайдын сүйгөн пендеси бетине кармаса, жанында олтурган жана сырттан кыйлаткан адамдын ким экендигин Алланын амери менен айтып берет деген китеп ушул айылдагы бала чаканын тизмеси эле. Көп убакыт өтпөй Есен менен чоң койчу Сабыржанды алып келишти. Сабыржандын бети айрылган, көзү алайып, оозу ачылып, өңү кумсарып кеткен. Сары дөбөт балтырына тиш салып, бир өңүрүн жулуп алган. Таң атып, күн чыгууга жакын калган. Есендин кыйкырыгы чоң койчунун айдагы иттердин чуулдап үргөнү, таң нурунда көшүлүп, салкын желге термелип, таттуу уйкунун кучагында жаткандарды чоочтуп ойготту. Уйкудан чоочуп ойгонгондор көздөрүн ушалап, чапандарын желбегей жамынып, ар кайсы үйлөрдөн жүгүрүп чыгышты. Салтанат дагы чоочуп ойгоно, жүгүрүп чыгып, кызыл ала болуп турган Ешенди көрүп, Кокуй, үйүмө келген Ешенди бул эмне кылганыңар деп чаңырды. Бул баягы Сабыржан жүзү кара. Конуп жаткан конокторумду урдуң дебеңиз. Качып бара жаткан жеринен кармап келдим. Ушунун жүзү каралыгынан санам бүбү өлүп олтурбайбы Салтанат жеңе деп Есен ыйлап жиберди. Жүзү кара, өлүгүңдү көрөйүнөр, чыг үйүмдөн деп Салтанат чыңырганда үйдөгү Ешендердин бардыгы чуркап чыгышты. Олыя Ешендин Сабыржан болуп чыгышы эл үчүн күтүлбөгөн жорук болду. Муну кантип тааныдыңар? Мен тааныдым деп чоң койчу жооп бергендиктен элдин бардыгы канагаттанып калышты. Алгыла, ит олыяларды дешип, ачуусу келген эл Ешендерди кызыл ала кылып жиберишти. Каныбек төшөгүнөн башын көтөрүп, Салтанатка кубанычтуу карап, "Эне, котур карамышык менин артыман ээрчибей эле Ешендердин артынан ээрчип жүргөн экен го" деп каткырды. Алды кайдан жөө тамтаңдашып жалгыз кызы Санам бүбүнүн өлгөнүн угушуп, буркурап боздоп келе жаткан Санам бүбүнүн энеси менен атасын көрүп, тургандардын сөөктөрүн жаштып, Есенди жаш балача боздотту.